Да, Кетире коелу. Кечээ алган интервьюбузда Нурбек Монолов мындай айтат да. Айымдардын макияж койгон айымдар бул өздөрүнө комплекстүү бар айымдар дейт да. Мырзалар табигый сулуулукка карайт дейт. А буга кандай көз караштасыз? Биз ошондо табигый сулуу болуп жүрүшүбүз керекпи? Нурбекке бир сулуу боёнгон кызды коюп туруп анан боёнбогон бир аялды коюп койгочу, кимди тандайт экен? Мен комплекси жок бир дайымды көрө элетмин да. Ушул видеого да толтура комментарий келиши мүмкүн. Ой, мен ушундаймын, бирок күйөөң ушул бойдон мени сүйөт. Жок, мен эч ким менен спорить этпейм. Сүйсө жакшы болуптур, сүйсүн. Үйрөнүш керек өзүңдүн психикаңды, аял менен эркектин ортосундагы айырманы. Акырын бир операция менен эле бет дароо сулуу болуп калбайт. Жаштыкты кайтаруу үчүн бул бир нече ирет операция. 20 жаштагы Айнура Сагынбаева кандай кеңеш бере алат элеңиз? Мен 20 жашыма кайтып баргым келбейт. Мен даже бир омурткам кыйшайып калган, сколиоз болуп, анткени мындай сумкам бар болчу, ошого анатомияны, моундай кылып салып алчумун, мынтип кыйшайып, ошондон бери кыйшык да. Бир мектепке мени чакырып лекция окуган. Мектептин өзүн көрсөңөр эле прям ыйлагың келет да. Барып анан жабаң 10-11 класстар болду. Тыгылып калды аудитория, тыгылып. Айттым, кыздар, мен силерге мындай отуруп лекция окусам кызыксыз болот. Кыздар, жабаң кыздар болчу. Давайте силер записка жасасыңар. Кандай сурооңор бар? Анан запискалар келе баштады. Жүрөгүң түшөт да окусаң. Сырткы келбет маанилүүбү же ички жан дүйнөбү? Бүгүн биз дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу өз кесибинин мыкты адиси, косметолог, психолог, ошону менен катар социалдык тармактын мыкты активдүү айымы Айнура Сагынбаева. Саламатсызбы? Кандай келе алдыңыз? Атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Айта кетсеңиз, негизи эле сулуулук сиз үчүн эмне? Мен үчүн жумуш. Сулуулук мен үчүн жумуш. Өмүр бою мен айымдарды сулуу кылып келгем. Ошон үчүн мен үчүн бул чоң мээнет жумуш. Кечээ биз гана Нурбек Моноловдон интервью алганбыз да. Ал айтат, сен айымдар кандай гана түр келбети болбосун, алар семиз болсо дагы, шалпайып жүрсө дагы эркектер андай сырткы келбетке карабайт дейт да. Биз айымдар өздөрү үчүн сулуу болгусу келеби же башкаларга жагынуу үчүнбү? Бул жерде психология менен визуалдуулукту эки бөлүп коелучу, Анткени визуалдуу сулуулук ал бар, анын конкреттүү параметрлери, метрикалары бар. Аны биз, ой, сен 100 килограмм болсоң дагы, бетиң баары безетки басса дагы, чачың майланышкан болсо да баары сулуусуң деп айта албайбыз. Визуалдуу бул көз менен көргөн сулуулук. Керек болсо дүйнө жүзүндө белгилүү сүрөтчүлөр беттин алтын маскасын жасаган. Ошо беттин алтын маскасында идеалдуу сулуулукту чыгарган. Мисалы, эки көздүн ортосу бир көзгө тең болуш керек. Мисалы, ошол эле Мадоннанын сүрөтү. Мисалы, мурун менен жанагы эриндин ортосу канча сантиметр болуш керек. Эки бет идеалдуу бири-бирине окшош болуш керек. Бир бетти, сол бетти оң бетке чаптаса, аябай окшош болуш керек. Ушундай көп параметрлер бар. Бул идеалдуу сулуулук. Ошол идеалдуу масканы алып, сүрөтчүлөр сулуу кызды тартам дегенде бир аз чырталарын башкача кылып коет, бирок ошол маскага туура келе тургандай кылат. Анткени адамдын көзү ошону идеалдуу сулуулук деп кабыл алат экен. Биздин Татыбү Турсунбаева. Бети симметрия, бири-бирине окшош эки бети. Ошол маскага жакын, ошол адамдарды биз сулуу деп кабыл алат экенбиз. Көрдүңөрбү? Анан визуалдуу сулуулукта албетте талия болуш керек, сандар бар болуш керек, айымдардын бети тунук болуш керек, көздөрү чоң болсо да, кичинекей болсо да сулуу көрүнүш керек, то есть пропорциялар болуш керек, денесинин пропорциялары болуш керек. Үстү дене 3кө бөлүнүш керек, 3 бөлүктөн тең болуш керек. Ошондой нерселер бул идеалдуу сулуулук. Ал бар. Ар бир айым ошол сулуулукка жакындагысы келет. Анткени адамдын мээси ошол айымды сулуу деп кабыл алат.
А эми сиз айткан нерсе бул психологиялык сулуулук. Сүйгөн адамыңды сулуу көрөсүң деген сөз. Сүйгөн адамың башка бир нерсе үчүн сүйүп калгансың сен. Анан кандай болсо да ошону сүйөсүң. А сизге келген айымдардын көпчүлүгү кандай көйгөй менен кайрылышат? Өздөрүнүн комплекстерин. Мисалы бизге мурда клиникага келгенде, пластикалык хирургияга, алар визуалдуу сулуулукка келчү да. То есть талия чыгарайым, жамбаш жасайм, көзүм чоңойтоюм дегенде, арыктайм, төш жасайм, же ылдый түшүп калган төшүм көтөрөйм деп. Азыр косметикага бетим жакшыртайм, тунук кылайм, кызарган кан тамырлар жок кылайм, же безеткилер жок кылайм, же такты жок кылайм деп келишет. Бирок ошонун негизинде баары бир ар бир айым сүйүктүү болгусу келет деген каалоо. Ошондо айымдар өзүнө жагыш үчүн эмес, бирөөгө жагынуу үчүн Жок. кылат дейсизби? Өзүнө жакса башка бирөөгө жагат да. Өзүнө жакпаган аял эч качан башкаларга сулуу көрүнбөйт. Мен комплекси жок бир айымды көрө элетмин да. Баарынын комплекстери бар. Бирок кээ бирөө комплексин ооба менде бар ушу кемчилик деп кабыл алат, а кээ бирөө отрицанияга кетет да. Жок менде жок. Жок менде баары сонун деп. Ишенесиңерби, кээде бетинде аябай бурушу көп аял келет да айтат. Жок, бетим жагат, мага жашнакай элем. Кантип эле көрбөй калсын өзүнүн бурушун. Көрөт да. Ошону мындай сокур такт деп коет, слепое пятно деп коет. Могу жерде ооруткан нерсени кээде адам көргүсү келбей калат. Анан менин комплексим жок деп коет. Өзүн оңдоо, өзүнүн териси менен иштөө, денеси менен иштөө, жакшы кийим кийүү бул комплекс эмес. Бул аябай туура нерсе да. Буну ошого жетпеген, мүмкүнчүлүгү жок адамдар ойлоп табышкан. Кеп ал комплекс эмес. Кеп ошонун баарын өзгөрсөң дагы, эгерде ноң менен иштебесең, жашооң өзгөрбөйт дегенде. Баарын жасатыш керек. Өзүңө ишеним пайда болуш керек. Жашнакай кийиниш керек, ашыкча майларыңы алдырыш керек. Алдыргың келбесе спортко барыш керек, аракет кылыш керек, бетиңди тунук кылыш керек, чачыңды тим эле жалтырап, сонун кылып тургандай кылыш керек. Кийим кийиш керек кычырап. Каблук кийиш керек болсо, каблук кийбесең дагы күнүгө баары сени карап суктана тургандай кийинишиң керек. Анткени өзүңө жага баштайсың. А бирок ошону менен эле бирге мээң менен да иштеш керек. Кечээ алган интервьюбузда Нурбек Монолов мындай айтат да. Айымдардын, макияж койгон айымдар бул өздөрүнө комплекстүү бар айымдар дейт да. Мырзалар табигый сулуулукка карайт дейт. А буга кандай көз караштасыз? Биз ошондо табигый сулуу болуп жүрүшүбүз керекпи? Нурбекке бир сулуу боёнгон кызды коюп туруп, анан боёнбогон бир аялды коюп койгочу, кимди таңдайт экен? Жөн эле эксперимент кылгачы. Эркектер айта берет. Андай эле мырза да, мырзалар бизди мынтип бир аз эмебизди, самолюбиебизди бир аз эметип, ал жакшы ниет менен айтты да. Бир аз болсо да аялдар, силер эми ушул бойдон сулуусуңар деп бизди көтөрүп койду. Бирок чындык бөлөктө да. Баары бир мырзалар Көз менен сүйөт. Илгертен келаткан макал. Аялдар кулак менен сүйөт, эркектер көз менен сүйөт деген. Азыр ушул видеого да толтура комментарий келиши мүмкүн. Ой, мен ушундаймын, бирок күйөөм ушул бойдон мени сүйөт. Жок, мен эч ким менен спорить этпейм. Сүйсө жакшы болуптур, сүйсүн. А ушул айымдардын энергиясы бул өзүнүн табиятында болобу же биз аны пайда кылып жаратып алсак болобу? Кээ бирөөндө табиятынан болот. Мен байкайм да, ар бир эле кыздын мектепте, классында бир баары артынан чуркаган кыз бар да. Баары ошондой. Күлсө да баары туруп алышат очередке, баары анын сумкасын көтөрүп, баары сүйүп жүргөн. Ошол кээ бир кичинекей кыздарда ошол аялдык энергия табиятынан бар. Бирок андай кыздар аз. Көбүнчө үйрөнүшүбүз керек. Үйрөнүш керек. Бул кадимкидей эле илим. Үйрөнүш керек. Өзүңдүн психикаңды, аял менен эркектин ортосундагы айырманы,
эркектин психикасын. Бул илим. Ошол кантип кийиниш керек, кантип басыш керек, кантип сүйлөш керек, этикет деген эмне, кантип боенуш керек. Мындай да, мисалы, көзүңдү жасатам деп келдиң. Мисалы 40-тагы айым келди, көзүнүн үстү түшүп калды. Жаш кезекте көзүмдө жашнакай сиздикиндей. Анан барган сайын могу жердеги тери жукарат. Жукарап, коллаген кетет дагы, анан ылдый түшүп калат салаңдап. Ошондо стрелка кылам десең дагы стрелкаң кыйшык болуп калат. Анан көзүң постоянно как будто чарчагандай, уктабай калгандай болуп калат да. Эмне эле минто деп күз күнү карай берет айымдар. Көрсө көзү жартысы жабылып калат. Эмне кылыш керек? Барып алдыртыш керек. Алдыртты. Алдырткандан кийин биягы ачылып калабы, а бирок бияктагы бырыш кеткен жок. Анан эмне үчүн кеткен жок? Эмне себептен кетпей калды деп кайра барат. Бияктагы бырыш ал операция кетирбейт. Бияктан височный кылып тартыш керек дейт. Хорошо, барып тартат. Анан бул жери түшүккөн болот. Эмне себебинен десе, биягынан тартыш керек. Акырын бир операция менен эле бет дароо сулуу болуп калбайт. Жаштыкты кайтаруу үчүн бул бир нече ирет операция. Бул үйүңдө эле урап баратса, ремонтту дароо кылганга акчаң жок, шартың жокко, акырын акчаң болгондо улам бир жерин оңдото бересиң бир комнаттан. Бул деле ошондой да, улам бир жерин оңдотуп жакшырта бересиң. Эгер сиз 20 жаштагы болсоңуз, азыркы акыл эсиңиз, ой санаңыз менен ага кандай кеңеш бере алат элеңиз? Кимге? Өзүңүзгө. Мен 20 жашыма кайтып баргым келбейт. Чын эле. Баргым келбейт. Анткени 20 жашта түшүнүксүз каяка барам, медакадемияны окуп атам, ким болом, кандай болом, ноондой китептер. Мен даже бир омурткам кыйшайып калган, сколиоз болуп, анткени сумкам бар болчу, ошого ноондой кылып салып алчумун, мынтип кыйшайып. Ошондон бери кыйшык да. Аябай көп окучубуз да, түнү менен окучубуз. Мурдачы качан болду? Бир мектепке мени чакырып лекция окугам. Ал мектеп жанагы аябай мындай эмерек районка сүрөп иштейт. Мектептин өзүн көрсөңөр эле прям ыйлагың келет да. Эски бир аябай ураган бир мектеп болчу да. Анан ошол жака жакшы бир фонд балдарга билим берүү максатында ошо мени чакырып, мен 3 саатта жеттим го пробка менен. Ушунча алыста бардым, өзүм акчама бардым ошо. Барып анан жабаң 10-11 класстар болду. Тыгылып калды аудитория, тыгылып. Анан мен айттым, кыздар, мен силерге мындай отуруп лекция окусам кызыксыз болот. Кыздар, жабаң кыздар болчу. Давайте силер записка жасасыңар, кандай сурооңор бар. Анан запискалар келе баштады. Жүрөгүм түшөт да окусам. Тим эле ушунчалык мени зордуктап койду. Зордуктап койсо эмне болот? Там үйдөгү жакын туугандарым мынтип койду. Же мен башка кызды сүйүп калдым, мен өзүм кызмын деген. Аябай мындай мен үчүн оор суроолор болду да. Анткени 11-класста, 10-класста окуган кыздар мындай интернет бар азыр, баары бар, ачык, белгилүү, бирок бул интернетте кайсы маалымат туура, кайсы туура эмес каяктан билет? Анан бул жаш балдарды бул жаман, бул жакшы деген болбойт да, алар аны түшүнбөйт, аларга түшүндүрүш керек. Эмне себептен жаман, эмне себептен жакшы деп. Ошо билим жок экен да, билим. Кыздар өзүн кыздыгы каякта бар экен да билбейт. Керек болсо. Ушундай суроолорду берип атты да. Мен өбүшүп койдум, мен боюма бүтөбү дегендей кылып. Анатомияны билиш керек, өзүнүн түзүлүшүн билиш керек. Анан көп үй бүлө биздики. Үй бүлөдөгү атмосфера соо эмес да. Көп үй бүлөдө. Чыдап жашашат, кой уят деп жашашат. Анан кыздар, балдар ошол атмосфераны көрүп жоңоет да. Анан нормалдуу үй бүлө кандай экенин, нормалдуу үй бүлөдө эркек менен аялдын мамилеси кандай болуш керек экенин билбей чоңоет. Кыздарда, балдарда. Анан алар кантип өздөрү нормалдуу мамиле түзүп, нормалдуу үй бүлөлүү болот.
Ошон үчүн айтып атпайсыңарбы? Билимсиздиктен алданып калабы деп. Билимсиздиктен алданып калат. Билимсиздиктен боюна бүтүп калат. Билимсиздиктен алдыртат. Билимсиздиктен турмушка чыгат. Туура эмес жигитке, өзүнө дал келбеген жигитке, билимсиздиктен туура жигитке чыкса дагы үй бүлөсүн бузуп алат. Билимсиздиктен анан терезеден секирип өлөм дейт. Билимсиздиктен сабап аткан, уруп аткан, көк ала кылып аткан эркек менен жашай берет. Ошонун баары билимсиздиктен келет. Ошону айтып, какшап элге жеткиришибиз керек. Билим жана билим. Мен да бир комментарий, бир эменде видеомдун астына жазыптыр. Калп эле сулуу боло бербечи, эмне дейт? Мен көбүнчө окубайм, бирок ошону ийимде көрүп калдым да. Бул аял бүт жерин жасаткан аял. Ошонучу как будто мен барып 10 кишини кескилеп өлтүрүп салгандай жазыптыр да. Ушунчатым эле жини менен. А жасатса эмне экен? Бул жасатса эмне экен? Кийимиң кир болсо жууп, кайра үтүктөп кийесиң да, туурабы? Денең картайып баратса, бетиң ылдый түшүп баратса, кайра тарттырып койгон эмнеси экен бул? Психология эркек менен аялдын ортосундагы мамиле бул аябай жашоодо да керек нерсе экен да. Анткени биз жалаң эле өзүбүздүн жынысыбыз менен сүйлөшпөйбүз да. Башка көчөдөн деле, жашоодо деле мырзалар менен сүйлөшүп калабыз. Ошон үчүн эркек менен аялдын ортосундагы мамилени жакшы түшүнүп, жакшы билиш керек экен да. Жашооңдо дагы ийгиликтүү болгуң келсе, жалаң гана эриң үчүн эмес, жигитиң үчүн эмес, негизи эле жашоодо аял ийгиликтүү болгусу келсе, сөзсүз эркек менен аялдын мамилесин билиш керек экен. Анан сексология деп мындай адамдар дароо мындай извращенно ойлошот да. А мен баягы айткам, бул психология, бул таптаза психология. Мындай да, мага жакында мен мугалимим келди Канададан. Ал бул жерде Кыргызстанда 60 жыл жашады. Анан Канадага кеткендиге 2 эле жыл болду. Анан келип айтты да, Айнура, мен дароо чалдым да, Марина Николаевна келдиңизби, жолуга эле кофе ичели, чай ичели десем. Кой турба дейт. Мен биякта аялдарды көрүп мен уялып атам дейт көчөгө чыкканда. Мен барып чачымды боетойм, тырмактарымды жасатайм, кирпиктерим кичине адамга окшошоймчу дейт. Көчөгө чыккандан уялып атам. Биякта баары суп-суу, жашнакай, баары театрда жүргөндө жүрөт дейт. Мен болсо тиякта көнүп алыптырмын дейт. Эски майкачан жүрүп жүргөн. Ал тескерисинче биздин айымдарда аябай суктануу менен эметет. Өзү врач-косметолог да. Анан ал Франциялык Канадада жашайт дейт. Франциялык канадистердин арасында. Бирок алардын өзүнө болгон мамилесин бул комплекси жок деп айтат, бирок аны жакшы деп эсептебейт.